Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Катталуучуларыбыздын көпчүлүгү дээрлик 1 жылдан ашык Корей эли тарткан Келемиш аттуу сериалды чыгар деп жазышкан. Бүгүн ошол чыгара турган күн жетип талдообузду баштадык. Андыктан даяр болуп калсаңыздар сөз башынан болсун. Мышь. 1995 жыл Түштүк Корея өлкөсү. Бактылуу үй бүлө унаасына олтуруп алып эс алганы бара жатышкан. Атасы, апасы жана 2 баласы түн окумга карабай эс алуучу жайга жетишип, оттон жагышып эшиктеги суукка карабай көңүл ача башташат. Бир мезгилде эле апасы суу алып кеткени жөнөп кетип, бирок өтө көп убакыт жок болгондуктан артынан атасы барып, ал жерде бычакчан бөтөн адам жүргөндүгүн көрүп, атасы ага кол салып аялын качууга буйруйт. Бирок жанагы киши үй бүлөнүн атасын бат эле өлтүрүп, анын башын кесип алып, андан соң унаада жашынып олтурган 2 баласы менен апасына келе баштайт. Ошентип арадан көп убакыт өтпөй эле ал жерге келген зөөкүр үй бүлөнүн апасын дагы өлтүрүп, улуу баласына дагы кол салып, бирок кичүү баласы бекинип калгандыктан аны таба албай койду. Бир мезгилде эле ал жерге тартип сакчылар келип, үй бүлөнүн өлгөн атасы менен апасынын башынын кесилгендигин көрүшүп, улуу баласы катуу жаракат алгандыктан аны ооруканага жеткиришет. Кичүү баласы тирүү калгандыгы менен бул абалды өз көзү менен көргөндүктөн катуу чочуп калган эле. Бир мезгилде эле кичинекей бала кыйгырып, мен апамды өлтүргөн адамдын жүзүн көрдүм. Мен аны тааныймын, ал бул адам болчу деп ал жердеги илинип турган сүрөттөгү адамды көрсөтөт. Биз бул убакта ошол сүрөттөгү күчтүү дарыгерлердин бири Хан Сон Жунду көрөбүз. Ал боюнда бар аялы менен жакында наристе күтүшүп бактылуулук өмүрдү өткөрүп жатышкан. Бир мезгилде эле ал жерге тартип сакчылар келип Хан Сон Жунду камакка алышып, үй бүлө эчтекени түшүнбөй калган абалда эле тартип сакчылар алардын үйүн тинте башташат. Кичинекей бала Хан Сон Жунга каршы күбөлүгүн бергендиги менен тартип сакчылар анын үйүнөн кылмышка тиешелүү эчтеке таба алышпай, айласы кеткен тартип сакчылар үйдөн чыгып кетүүгө камдана башташты. Ошол маалда эле унаада олтурган кичинекей бала Хан Сон Жунга кол сала баштап, ал жерде жасалган кар кишини жыгып алышат. Ошол учурда гана Хан Сон Жундун чыныгы адам өлтүргүч экендиги белгилүү болду. Анткени жанагы кар кишинин ичине буга чейинки өлтүргөн адамдарынын баштарын бекитип койгон экен. Ошентип буга чейин баш кесер деген атка конгон, шаарды коркунучка бөлөп 18 адамдын өлүмүнө тиешелүү болгон зөөкүр кармалып, аны түрмөгө олтургузушуп, өлүм жазасына тартылсын деген чечим чыгат. Тасманын кийинки көрүнүшүндө болуп өткөн окуялардан кийин 25 жыл өтүп, азыркы күндөгү окуяларды көрө баштайбыз. Бул учурда дагы элди коркуткан адам өлтүргүч пайда болуп, адамдар биринин артынан бири жоголо башташат. Биз ошондой өлүк денелер табылган жерде кылмыш ишин изилдеп жүргөн тергөөчү Ко Му Чжыны көрөбүз. Бул тергөөчү буга чейин болуп өткөн кылмыш иштеринин бардыгын бир адам менен байланыштырып, менимче бул кылмыш иштерди бир адам кылып жатат, анткени адамдарды өлтүрүү ыкмасы окшош экен. Анан дагы өлгөн адамдардын ар биринин бирден манжасы сынып, алар чиркөөнү же болбосо чиркөөдөгү крестти карап турат. Демек кылмышкер динди аябай жаман көргөн адам деп кабарчыларга маалыматын берип, тергөөчүнүн тааныштарынын бири продюсер Ханжу так эле ушул кылмыш иштери тууралуу тасмаларды тартып, сыналгыга чыгарып, элдер жаңы кылмышкер пайда болгондугун биле башташат. Биз мындан соң түрмөдө дагы деле өлүм жазасына тартыла элек баш кесер Хан Сон Жунду көрөбүз. Ага тергөөчү Ко Му Чжы келип эски тааныштай эле сүйлөшүп олтуруп калышат. Көрсө бул тергөөчү бир кезде ушул баш кесердин айынан үй бүлөсүн жоготкон кичинекей бала экен. Ал Хан Сон Жунду жакшы тааныгандыктан түрмөгө тез-тез келип ага ар кайсы сөздөрүн айтып, эртелүүгөч мен сенден өч аламын деген убадасын берип жүргөн. Ошондуктан каарманыбыз бул жолу кылмышкерге мен сенин аялың жана балаң бар экендигин билемин. Сен менин көзүмчө ата энемди өлтүрдүң, демек мен дагы балаңдын көзүнчө сени өлтүрүшүм керек. Ошондо балаң мен кандай азап тартсам, ал дагы ошондой азап тартат. Канга кан, жанга жан дегенди билесиң да, сени шашпа деп ал жерден кетип калды. Ошентип тасманын жүрүшүндө биз каармандарыбыздын бири тартип сакчы болуп иштеген Чон Барым деген бала менен таанышабыз. Бул бала пейили жакшы, кичпейил болгондуктан кошуна болуп жашаган кемпирге ар дайым жардам берип, ага көмөк көрсөтүп, колунан келишинче жакшылык кыла берчү. Анда кемпир ыраазы болуп, ар дайым өзүнүн небереси О Бон Ийге тартип сакчы Чонду мактап, сен окууңду бүтүп эле ушул балага тийип кетишиң керек, өмүр бою бактылуу болосуң десе, Бон И чоң энесине жини келип, кечке эле ошону айта бересизби деп чоң энесинин сөзүн укчу дагы эмес. Она никогда не перестанет говорить об офицере Чоне. Бирок Бон И кайсарланып чоң энесине өнөрлөрүн көрсөткөндүгү менен Чондо бир аз көңүлү бар болчу. Ошондуктан ал кээ бир учурда Чонго өзү келип жасаган тамактарынан ала келчү. Биз андан сырткары каарманыбыз Бон И ар дайым машыгып жүргөндүктөн өтө күчтүү кыз экендигин билебиз. Анткени ал бир күнү машыгуу залына барып калган Чонду беттешүүгө чакырып, каарманыбыз Чон эркек экендигине карабай Бон И аны көтөрүп чаап салат. Ладно, я сдаюсь, ты победила. Бирок бардыгы эле Бон Иде ийгиликтүү боло берген жок. Ал бир күнү мектепте кыздар менен ызы чуу болуп кеткендиктен ага айып пул салынып,
Чоң энеси маселени колго алып небересине жардам кылууну көздөп жумушка орношууга аракет кыла баштайт. Бирок Бон Ийнин чоң энеси карып калгандыктан аны эч бир жака ишке албай, акыр аягы каарманыбыз бай адамдардын биринин үйүн тазалоочу жумушка кирип алды. Биз ошол жерде шаардагы ооруканалардын биринде дарыгер болуп иштеген Сон Йохан менен таанышабыз. Көрсө Бон Ийнин чоң энеси ушул адамдын үйүн тазалаганы келген экен. Анда үйдүн кожоюну каарманыбызга акчасын берип бир жака кетип жаткандыгын айтып, үйдү тазалап бүткөндөн кийин кете берсеңиз болот деп эскертип кетет. Анда чоң эне өзүнүн жумушуна астайдыл киришип, бардык жерди өтө мыктылап тазалап, мен бар жерде кир калбаш керек деп үйдүн жертөлөсүнө чейин тазалаганга түшүп кетет. Бирок каарманыбыз ошол замат эле болуп көрбөгөндөй окуяга туш болду. Анткени ал жертөлөдөгү бөлмөлөрдүн бирине кирсе, буга чейин өлдү деп сыналгыдан берген адамдардын сүрөттөрү бар экен. Анда чоң эненин жүрөгү түшүп, эмне кылышын билбей жанагы сүрөттөрдүн бирин жулуп алып, ал жерден кетип калууга аракет кылып жаткан мезгилде үйдүн кожоюну шашып келип калат. Көрсө ал жертөлөдөгү бөлмөсүнүн ачкычын таштап койгондугун эстеп кайтып келиптир. Бирок чоң эне ага билгизбей эле колунун калчылдап жаткандыгына карабай ал жактан кетип, автобуска олтурайын деп калган мезгилде Сон Йохан анын артынан келе жаткандыгын көрөбүз. Көрсө Сон дубалдагы жабышкан сүрөттөрдүн бири сыйрылгандыгын түшүнүптүр. Ошондуктан ал чоң эне кайда барбасын артына чейин эришип барат. Бул убакта жамгыр катуу жаай баштагандыктан каарманыбыз чоң кошунасынан кабар алып коеюн деп чоң эненин үйүнө кирет. Бирок ал чоң энени өлүк абалда таап, ал жерде качып бара жаткан адамдын артынан чуркап, ага жетүүгө аракет кылып, бирок качып бара жаткан адам өтө шамдагайлык кылат. Куулап бара жаткан каарманыбыз байкабай эле жолго чыккан мезгилде аны унаа сүзүп кетип, көзүн жакшы ача албай кылмышкердин жүзүн көрө алган жок. Ошентип чоң эне каза болуп, аны көргөн небереси Бон Ий кайгысына чыдай албай катуу ыйлап, чоң энесине буга чейин жаман сөздөрдү сүйлөгөндүктөн өзүн аябай эле күнөөлүү сезе баштады. Окуя болгон жерге келген тергөөчү Муджи чоң энени кылмышкер эмне үчүн өлтүргөндүгүн түшүнүп, бул убакта ооруканага түшүп калган каарманыбыз Чон Барымдан сурагала баштайт. Бирок тартип сакчы Чон деле эч кандай маалымат бере алган жок. Болгону кылмышкер аны сол колу менен бастырып жибергендиктен кылмышкердин сологой экендиги билинет. Бирок Чон берген маалымат деле тергөөчү Муджиге эч кандай жардам бербей, бул жолу дагы кылмышкерди табууга бир кадам да алдыга жыл алган жок. Биз мындан соң түрмөдө олтурган башкесер Хан Сон Жундун аялын көрөбүз. Ал баласынын үйүнө келип кийимдерин жууп коеюн деп чогултуп жатып, баласынын кийимдеринен кандарды көрдү. Көрсө дарыгер Сон Йохан башкесер Хан Сон Жундун баласы экен. Ошентип баласынын үйүнөн кеткенден кийин апасы унаада бара жатып, анын кийимдеринен канды тапкандыгын эстеп, балам дагы атасына окшоп кылмышкер болдубу деген ойлор келе баштайт. Прошло 2 месяца с тех пор, как серийный убийца убил 6 жертв. Кандай болбосун кылмышкердин колунан өлгөн адамдардын саны көбөйүп, тартип сакчылардан болсо эч кандай маалымат чыкпай, элдер кылмышкерди кармоону талап кылышып, бул ишти тергеп жаткан каарманыбыз Муджиге кабарчылар ар кандай суроолорду беришип, ал аз келгенсе бир күнү кылмышкер каарманыбыздын өзүнө түз коңгуроо кылат. Кылмышкер Муджини шылдыңдап, мен жакында Хангук деген жаш баланы уурдап кеттим. Ошондуктан сен эртерээк мен буга чейин өлтүргөн адамдардын ортосундагы байланышты табышың керек. Болбосо жаш баланы өлтүрсөм ал сенин жоопкерчилигиңде болот десе, бул сөздөр кабарчыларга чейин жетип, маалыматты сыналгыдан алган адамдардын бардыгы Муджинин кийинки кыймылын күтүп, кылмышкердин талабын аткарып же болбосо аны кармай алабы деген суроо пайда болуп калат. Муджи болсо башка иштердин бардыгын таштап, бир гана ушул кылмышкер менен элек болуп, ага Чон Барым жардам берүүгө даяр экендигин айткандыктан анын үйүн кеңсе кылышып, жардам колун сунуп, каарманыбыздын таанышы продюсер Ханжу дагы келип изилдөө ишин башташат. Бирок алардын аракети каармандарыбызды алдыга жылдырбай эле тескерисинче маселени оорлото баштады. Анткени алар кылмышкерди табуу үчүн маалыматты сыналга чейин чыгарышып, атайын теле берүү даярдап, көрүүчүлөрдөн кылмышка тиешелүү маалыматтарды бизге жеткириңиздер деп суранып, аябай көп коңгуроолор келип, кээ бири керектүү маалыматтарды бере турган болсо, кээ бирлери ойноп дагы чалып жатышкан. Бир мезгилде алардын теле берүүсүнөн жакында уурдалган баланын тасмасы келип, тасманы так эле кылмышкер жөнөткөндүгү билинип, бир учурда эле тергөөчү Муджиге коңгуроо келе баштайт. Көрсө кылмышкер жасап жаткан ишин оюнга айлантып, атак даңкын чыгаруу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуп, тергөөчүгө тапшырма берип, мен негизи адамдарды эмне үчүн өлтүрөм, ошону табышың керек. Уурдап кеткен жаш баланы дагы эмне үчүн уурдап кеттим, ал эмне үчүн өлүш керек? Бул суроолордун жандырмагын тапканың болбосо сени бир кайгы күтүп турат. Анда эмесе аракетиңди башта десе, каарманыбыз ар кайсы божомолдорду айтып, алардын кээ бири туура болсо, кээ бири туура эмес чыгып, акыр аягы жаш баланы эмне үчүн уурдап кеткендигинин жандырмагын таппай коет. Ошол мезгилде эле каармандарыбыз чыгып жаткан теле берүүгө түз эфир келди. Ал жерде кылмышкер чиркөө кызматкерлеринин биринин мойнуна бычак такап турган болчу. Көрсө бул чиркөө кызматкери каарманыбыз Муджинин бир тууган агасы экен. Ага тасманын башында башкесер автобуста кол салгандан кийин аман калып, бирок кырсыктан кийин майып болуп колу буту жакшы иштебей калган болот. Анда кылмышкер каарманыбызга кайрылып, мен сага убакыт бердим, сен бирок жандырмакты таба албадың. Анда мен сөзүмө турайын деп бир тууган агасын каарманыбыз жана элдердин көзүнчө түз эфирде союп салат.
Окуядан кийин Моджинин агасы чиркөөдө асылып турган абалда табылып, ал жерден Бон Ини дагы канжалап жаткан абалда табышат. Көрсө ал убакта чиркөөгө келген Бон И болуп жаткан окуяны көрүп, кылмышкер аны дагы өлтүрүүгө аракет кылып, бирок атайын багыттагы жоокерлер келип калгандыктан жетишпей качып кетип калган болот. Бул окуядан кийин кайгыга баткан каарманыбыз Моджи ичкиликке берилип, үйүнөн такыр эле чыкпай, тамак дагы жебей эч кимге жооп бербей дагы калат. Анткени ал бул жашоодогу эң кымбаты болгон бир тууганын жоготуп, ал аз келгенсип ага жакшы сөздөрүн айтканга дагы жетишпей калган болчу. Анткени каарманыбыз буга чейин агасы менен жакшы мамиле кылбай, ал башкесер Хансон Жунду кечирдим дегендиги үчүн жаман көрүп жүргөн эле. Ошондуктан каарманыбыз өзүн күнөөлүү сезип, жумушуна жакшы көңүл бура албай, ичип алып ичкен жеринде уктап кала берчү. Тартип сакчы Чон болсо бул убакта чоң энесинен айрылып, анан дагы кылмышкердин колунан жаракат алган Бон Иге жардам берип жүргөн болчу. Анын колунда жаракаттары болгондуктан өзүнүн үйүнө алып келип бага баштайт. Бирок ошондой күндөрдүн биринде Бон И үйдө жалгыз калып, аны жок кылуу үчүн кылмышкер дагы бир жолу келип калгандыгын көрөт. Анткени буга чейин чиркөөдө аны өлтүрүүгө жетишпей калган эле. Анда Бон И эмне кылышын билбей Чонго коңгуроо кылса, ал такыр эле уюлдук аппаратын көтөрбөй, айласы кетип бул убакта уктап жаткан каарманыбыз Моджиге коңгуроо кылат. Анткени бул кылмышкерди издеп жүргөн каарманыбыз тергөөчү Моджи экендигин Бон И дагы билет болчу. Коңгуроо кылгандан кийин Бон И кылмышкерден жашынуу үчүн үйүнөн чыгып, бекинүүгө аракет кылып жатса, ал жерге Чон дагы жетип келип калыптыр. Анда Чон кызды кетирип жиберип, өзү кылмышкер менен салгылашууга калды. Бул убакта ал жерге каарманыбыз дагы жетип келип, кылмышкердин жүзүн так эле көрүп, ал Чонду сабай баштаган мезгилде тапанчасын алып атып салат. Ошентип Чон дагы кылмышкер дагы бир мезгилде ооруканага түштү. Бул маалымат калың журтка тез эле жетип, тартип сакчы Чон эл арасында баатырга айланып, кылмышкердин кармалганы билинип, кабарчылар ооруканага толо баштайт. Биз ушул жерде кылмышкер түрмөдө олтурган башкесердин баласы экендигин билебиз. Сыягы алма сабагынан алыс түшпөйт дегендей, атасы адам өлтүргүч болсо, баласы дагы адам өлтүргүч болуп чоңойгон окшойт. Өкүнүчтүүсү Моджи буга чейин жоголгон жаш бала тууралуу маалыматты алганга жетишпей, кылмышкер ооруканада көз жумуп, Чондун болсо баш сөөгү сынгандыктан 3 жолу операция болуп, абалы оор болгондугуна карабай аман калат. Каарманыбыз болсо кылмышкерди өлтүргөндүгү үчүн эми мени түрмөгө олтургузушат деп күтүп жаткан. Бирок маселе ал ойлогондой болбой, сен Чонду куткаруу үчүн тапанчаңды колдондуң деп актап коюшат. Каарманыбыз Моджи тескерисинче мени түрмөгө олтургузгула деп ызы чуу чыгара баштайт. Анткени анын максаты үй бүлөсүн жок кылган башкесердин баласын өлтүргөндөн кийин түрмөгө түшүп башкесердин өзүн дагы жок кылам деген ниети бар болчу. Бирок бардыгы тескерисинче болуп, каарманыбыз максатына жетпей калды. Арадан күндөр өтүп, бул убакта Чон дагы өзүнө келип, бирок бардык нерсени унутуп калгандыгы билинип, туугандарын жада калса, жанында жүргөн Бон Ини дагы тааныбай калат. Бирок дарыгер ооруканадан чыкса болот экендигин айтып, бардыгы эсине акырын-акырындан келет деп түшүндүрүп, ооруканадан чыккан Чонду элдер баатырдай тосуп алышып, элдин сүймөнчүлүгүнө айланат. Ошентип бул окуялардан кийин арадан 1 жыл өтөт. Бул убакта деле Чондун эсине көп нерсе кайтып келбей, бирок ал тартип сакчылык жумушуна кайтып, көчөдөгү тынчтыкты карап жүрүшүп, бир мезгилде ооруну көрүп, анын артынан чуркап жөнөйт. Каарманыбыз жанагы оорунун артынан жетип, анын колуна кишен салып жатып, ошол жерде жаткан кыздын өлүгүн көрдү. Биз ушул жерде Чон мурдагыдай болбой, көз карашы дагы өзгөрүп, анан дагы кыздын өлүгүн көргөндө эсине түшүнүксүз нерселер түшө баштагандыгы байкалат. Ал эле эмес, каарманыбыз жанагы кыздын өлүгүн көргөндө аны эмне үчүн жана кандай ыкмада өлтүргөндүгүн так эле аныктап коет. Сыягы чындап эле каарманыбыз Чондо кандайдыр бир өзгөрүүлөр пайда болгон окшойт. Анткени ага келип бир күнү Моджи дагы жолугуп, андагы өзгөрүүлөрдү байкап, сен бир аз башкача болуп калгансың го деген сөзүн дагы айтат. Ты кажешься другим. Бирок кандай болбосун, Моджи Чонду кайрадан эле өзүнө шерик кылып алып, жакында болуп өткөн адам өлтүрүүлөрдү изилдей башташат. Анткени Чондун ар бир айткан божомолдору туура чыгып, анан дагы Чондун бул кылмышкер дагы адам өлтүрөт деген сөзү аныкталып, көп күн өтпөй эле дагы бир адамды үйүндө өлүп жаткан жеринен табышат. Бул жолу Чон чындап эле өзгөчө, өзү дагы мурда адам өлтүргүч болуп жүргөндөй ойлонуп, жакында болуп өткөн кылмыштарга тиешелүү кылмышкерди бат эле таап алат. Бирок эмнегедир Чондун эсине түшүнүксүз жагдайлар түшүп, буга чейин кылмыш кылып жүргөндөй элестер боло берет. Ошондуктан ал өзү менен болуп жаткан суроолорго жооп издеп, буга чейин тааныган адамдарын эстегенге аракет кылып, акыр аягы Бон Ини эстеп, аны таап барып кайрадан мамиле куруп алат. Моджи болсо дагы деле түрмөгө түшүүнүн аракетин көрүп, тапанчасын ырастап, буга чейин кармалган кылмышкер ооруканада жаткандыктан аны өлтүрүүгө жөнөп кетти. Бирок каарманыбыз кылмышкерди өлтүрүүгө жетишпей, анын бөлмөсүнө кирсе, башка бир аял аны союп салыптыр. Анткени кармалган кылмышкер бул аялдын кичинекей кызынын өлүмүнө себеп болуп, кылмышкердин кармалганын сыналгыдан билгенден кийин дароо эле бул жака жетип келген болот. Бирок каарманыбыз убакыттан пайдаланып, аялдын колундагы бычакты алып, бетине кандарды шыбап келген тартип сакчыларга бул адамды мен өлтүрдүм, мени камагыла, мен баарына күнөөлүүмүн деп акыр аягы түрмөгө түшүүгө мүмкүнчүлүк болот. Кылмышкерди өлтүргөн аялдын күйөөсү болсо каарманыбызга ыраазычылыгын билдирип, аялын кучактап калып калат. Биз тасманын кийинки көрүнүшүндө тартип сакчы Чонго эмне үчүн буга чейин болгон кылмыштар элес болуп жаткандыгын түшүнөбүз.
Көрсө анын мээсинде катуу жаракат болгондуктан ошол учурда ооруканага түшкөн кылмышкер Сонуй хандын мээсин салып коюшкан экен. Ошондуктан чон мурдагыдай болбой ой жүгүртүүсү өзгөрүп, кылмышкерлерди кармоодо алардын кадамын оңой эле изилдей баштаган. Анан дагы мээни алмаштыруу ишине бул убакта түрмөдө олтурган башкесердин түздөн түз тиешеси бар экендиги билинет. Что вы вложили в мою голову?